чоң атам Абдыкадыр Орозбеков Окну айылында төрөлгөн, түштүк жакта. 1889 жылы. Жашындан жетим калган. Биринчи атасыздан айрылып, андан кийин апасыдан айрылып, жетим болуп, ошо Совет бийлигине көп салымын кошкон. 15-16 жылдары Фергана өрөөнүндө Совет бийлигини орноштурганга көп жардам берген, андан кийин басмачылар менен күрөштү башкарган. 24-жылы аткаруу комитетин төрагасы болуп шайланган. Ошондон бери 37-жылга чейин Кыргызстанды башкарып жүргөн. Кыргызстан өлкө болуш үчүн көп тоскоолдуктар болгон. Ошого карабастан азыр тарыхчылар айтат, Матросовго окшоп төшүн дзотко койгондой жүрөгүн берген Кыргызстанды өлкө болуш үчүн. Биринчи автономный область болгон, андан кийин өзүнчө республика болгон. Кыргызстан жасабай эле жарымын Казакстанга кошуп, жарымын Өзбекстанга кошуп, Кыргызстан өлкөнү жок кылабыз деп. Ошого карабай сунуш киргизип, биринчи сунуш киргизгенде Абдыкадыр Сыдыков кол койгон. Сталин сураганда ким сунуш киргизип атат, кайсы үй-бүлөдөн болот десе, Абдыкадыр Сыдыков бай манаптар үй-бүлөсүдөн болгон. Андан кийин чийип салган, ал сунуш кирбей калган. Андан кийин Орозбеков камбагал үй-бүлөдөн болгону үчүн аны колу менен ошо сунуш киргизип, Сталин кайра сураса, бул болсо кембагал үй-бүлөдөн болот деп, ошо жумуш ишке ашып кетет. 25-жылы кыздуу болот. Ошондо болсо жыйнап сурайт элден. Мен болсо кыздуу болдум, атыны ким койлойлук десе, сунуш киргизишет. Азыр болсо Кыргызстан эркиндикке чыгып атат, аны атын Эркингүл коелук деп. 27-жылы менин атам төрөлөт, аны атыны болсо Кыргызстан өзгөрүп атат, ошонун атын өзгөрүш коелук деп. 3-чү уулу Кемел 34-жылкы болот. 20-сентябрда көп маалымат жазышат газеттерге. Орозбек Абдыкадыр Совет бийлигине каршы чыгып атыптыр деп. Ошон үчүн жашаган үйлөрү Карла Маркса 57 тарых музейинин артында азыркы көчө Пушкин көчөсү болот. Үйдөн чыгып баратканда атам астынан чыгып калат да, көтөрүп алып, бекем кармап, өпүп эки бетинен айтат, мен азыр НКВДга барып келейин, айтайын, мен ак иштеп атам, мен эч кандай жаманчылык жасаган жокмун деп. Ошо жолугу акыркы жолугу болот. Ошо 27-сентябрь 37-жылы НКВДга кеткенден кийин уже кайтып келбейт. НКВД ошо Карла Маркса 57 үйүнүн маңдайында болот. Жерди астында жолу менен азыр раритет библиотекасы менен байланышы болот. Ошо жакта болсо камералар болот, сурак алган камералар, адамдарды кыйнаган камералар. Мени чоң атам жөнөкөй адам болгон, карпай элди кызыкчылыгын коргоп, жесир жетимдерге жардам берген. Ошолорду ичинен Азиз Токтобаевга аябай чоң жардам берген болот. Ал айтат, мен болсо жогорку билимим жок, сен болсо окуйсуң, сен мага жардам бересиң. Ошон үчүн Азиз Токтобаевди Москвага жөнөтүп, окутуп, ал болсо жогорку билимдүү болуп, Ташкентте Народно-хозяйственный институты ректору болот. Чоң атамды жөнөкөй болгону менен патриоттук сезими аябай жогорку деңгээлде болот.
Кыргызстанды ошо мезгилде ошо кыйынчылыкка карабай жесирлерге жардам берет, жетемдерге жардам берет, мектептер ачылат, интернаттар ачылат, андан кийин көп мекемелерди курушат. Мынау Чүй каналын курушат, Ленинград менен чоң байланышы болушат. Жаңы ак үйгө фундаментке капсуланы коюшат. Жаш келечекте момундарга насиятты жазып. Азыр тарыхчылар айтып атат, ошо капсуланы ачып көрүш керек, эмнелерди жазып коюшуптур деп. Түрмөдө болсо 8 ай аны кыйнашат. Ошо тергөөчү сен эл душманы дегенде жанын чыгып, отурган столду алып алып, ошону башына бир коет. Ошондон аябай кыйнаят, мычагы кыйнашат, оор кылып. Майда 18 майда кайтыш болот НКВДнын больницасында. Азыр болсо көпчүлүк айтат атылган деп. Атылган эмес. Кудайга шүкүр, быйыл болсо 130 жылдыгын белгилеп калдык. Кыргызстан биринчи 100 жылдыгы 1989 жылы Кадамжайда өткөн. Ошондо болсо музей ачылган. Фрунзадан, Борбордан Шеремкулов катышкан, оштон обком партиядан Санабар Бахабовна, ошондо биринчи жолу Орозбеков жөнүндө элге айтышкан. Орозбеков 24 жылдан баштап 37 жылга чейин Кыргызстанды башкарганды бир жолу. Ошо оор мезгилде Орозбеков деген фамилияны айтсаң, жимжит болчу, бардыгы коркчу бирдеме айтып, же жардам берип. Мени атам, эжем аябай оор жашоону өткөзүштү. Чоң атам камалгандан кийин мектепке барганда, 3-чү мектепке барган, ошо площадьтеге жайгашкан мектепке. Ошондо болсо класста окугандар туруп алып айтышканда, эл душманы менен бала менен биз чогуу окубайбыз бир мектепте деп. Ошондо болсо Эркүнгүл эже болсо бир баланы башына бир чабыптыр. Директорге чакырып, ошондо директор айткан балдар болсо атаны жумушуна жооп бербейт деп. Ошо мезгилде окуу ошо менен бүтөт. Эжем 3-чү класс, атам болсо 2-чи класска көчкөн болот. Ошо менен эл душманы деген тоталитарный режимде аябай кор болгон. Буларга болсо жумуш жок, окуу жок, паспорту дагы Кадамжайдан бербей коет атама. Атамга болсо ошо паспорту жазып аткан кыз жазып атса, лейтенант кирип алып, сен кимге жазып атасың паспорту? Бул болсо эл душманынын уулу, ыргытып салат терезеден. Терезеден болсо жамгыр жаап жатып, ошо документтер баардыгы суу болуп калат. Андан кийин ошо паспорт менен көп жылдар атам жүрүп, андан кийин зорго алып алат паспорту. Андан кийин 120 жылдыгы өттү, Баткенде өттү, аябай жакшы ошондо эстелик коюшту окуна Кадамжайга. Андан кийин болсо бул жакта Бишкекте Али расстрелянный ошол жакта эстелиги бар. Ошо Абдырахманов, Сыдыков, ошолордун ичинде Орозбековдун эстелиги бар. Китептер чыгып атат. Кудайга шүкүр, мына китеп чыккан. Биринчи Абдыкадыр Орозбеков деген китеп. Ошонун ичинде болсо бүт маалымат бар. Кантип каякта төрөлгөн, кантип жашаган, кандай тарыхчыларды эскертүүлөрү бар. Бул китептен кийин бул китеп чыкты. Бул китептин ичинде болсо бүт архивный документтер, ошо кайсы приказдар менен Абдырахмановду, Тыңыстановду, Сыдыковду ошо жумушка даярдалган документтер чыккан.